электрондук күндөлүктө класс жетекчилер маалыматтар менен кантип иштеш керек. Ал үчүн компьютерден электрондук күндөлүккө киребиз. Электрондук күндөлүккө киргенден кийин маалыматтар менен класс жетекчи өзүнүн классындагы окуучулардын маалыматтары менен иштөө үчүн бул жерден менин классым бөлүмүн тандайбыз. Сол жак панелден менин классым бөлүмүн тандаганда дагы кошумча бөлүмдөр чыгат. Окуучулардын чейректик жетишүүсү боюнча табелди чыгарып алуу үчүн бул жерден менин классым бөлүмүн тандайбыз. Менин классым бөлүмүн тандаганда сиз жетектеген класстын аталышы чыгат. Окуучулардын класстын чейректик жетишүүсү боюнча табелди чыгаруу үчүн класстын аталышына мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу тез басканыбызда бул жактан табел жүктөлөт. Табелде бир баракка 3 гана предмет баткандыктан калган предметтер кийинки барактарга жайгаштырылат. Ушундай болуп, бул табелди компьютерге жүктөп алуу үчүн бул жерден PDF-ке экспорттоо деген баскычты басабыз. PDF-ке экспорттоо деген баскычты басканыбызда табел проводникте загрузки деген папканын ичине түшөт. Мына проводникти ачканыбызда бул жакта загрузки деген папканы тандаганыбызда бул жерде жыйынтык табел деп компьютерге түшөт. Бул табелди ачабыз. Табелди ачканыбызда мына окуучулардын биринчи чейректеги жетишүүсү боюнча табел чыкты. Бул табелди сиздер 4 барактан турушу мүмкүн. Анткени бир баракка 3 гана предмет батат. Бул табелди принтерден чыгарып алып, бул жерге класс жетекчи кол коет, андан кийин директор кол коет. Бул жерге мектептин мөөрүн басат. Анан бул табелди окуу бөлүм башчысына тапшырып койсоңуз болот. Андан кийин кийинки бөлүмдөрдү карап көрөлү. Кийинки бөлүмдө портфолио деп турат, окуучулардын портфолиосу. Бул портфолио дегенди тандаганыбызда дагы сиз жетектеген класстын аталышы чыгат. Ошол класска киребиз. Мыштын сол жак баскычын 2 жолу тез басканыбызда окуучулардын тизмеси чыгат. Бул жерден ар бир окуучунун портфолиосуна кирүү үчүн ошол окуучунун аты жөнү турган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу тез басканыбызда окуучунун портфолиосу жүктөлөт. Бул жерде ар бир окуучунун чейректик жетишүүсү портфолиого автоматтык түрдө жүктөлүп калат. Сиздер чейректик бааны окуучулардын кагаз делосуна жазыштын кажети жок. Анткени бул жака чейректик баалар автоматтык түрдө синхронизация болуп, портфолиого жүктөлүп калат. Чейректик бааларын көрүү үчүн бул жерде өйдө жакта вкладкалар турат. Мисалы, сабактан тышкары деген вкладканы тандагандан кийин кийинки бөлүмгө өтүү үчүн клавиатурадан курсорду башкаруучу клавишалардын жардамында оңго деген клавишаны бассак өздүк диалогу өтөт. Андан кийин дагы оңго деген клавишаны бассак чейрек баалары деп өтөт. Мына ар бир окуучунун чейрек баалары бул жака автоматтык түрдө жүктөлүп калат. Демек, сиздер окуучулардын чейректик бааларыны кагаз диалогго өткөрүүнүн кажети жок. Андан кийин бул жакта журналым деген бөлүм бар. Азыр бул менин классым деген бөлүмдү свернутетип турайык. Эми бул жерде журналым деген бөлүм бар. Журналым деген бөлүмдү басканда бул жакта сиз сабак берген предметтер боюнча маалыматтар чыгат. Эгерде сиз өзүңүздүн классыңыздын журналы менен журналын карап турууну кааласаңыз, мисалы, кайсы предметтен окуучулар кандай окуп атышат, катышуусу кандай болуп атат, ошону көзөмөлдөөнү кааласаңыз, анда бул жерден классымдын журналы деген бөлүмдү тандайсыз. Бөлүмдү тандагандан кийин бул жакта чейрек деп турат. Эгер сиз биринчи чейрек боюнча көргүңүз келсе, бул жерден чейрек дегенди бастырып, бул жерден биринчи чейректи тандайбыз. Андан кийин предмет дегенди тандасак, бул жерде ошол класс окуучу, ошол класска окутулуучу бардык предметтер чыгат. Мисалы, бул жерден предметти тандасак, ошол предмет боюнча окуучулардын бул жерде катышуусу жана жетишүүсү боюнча маалыматтар чыгат. Эгер бул жерден сиз бул маалыматтарды кагазга чыгарып алууну кааласаңыз,
PDF форматында чыгарып алууну кааласаңыз PDF дегенди басып компьютерге жүктөп алсаңыз болот. Эгерде Excel форматында жүктөп алууну кааласаңыз, анда Excel дегенди тандап ар бир предмет боюнча журналды жүктөп алсаңыз да болот. Сиз бул жерден өзүңүздүн классыңыздагы окуучулардын ар бир предмет боюнча журналдын негизинде катышуусун жана жетишүүсүн карап турсаңыз болот. Ошондой эле бул бөлүмдү дагы бүктөп туралы. Андан кийин бул жерде журнал чейрек деген бөлүм бар. Бул бөлүмдү тандасак, бул жерде чейрек деген бөлүм бар. Чейрек деген бөлүмдү тандап туруп, бул жерде окуу жылы дейт. Андан кийин бул жерде чейрек. Эгерде сизге окуучуларыңыздын биринчи чейректеги жетишүүсү боюнча ведомост керек болсо, ал ведомосту ушул жерден чыгарып алсаңыз болот. Бул жерде табелден айырмачылыгы ведомостто класс жетекчи жана директор кол койбойт. Бул жерден чейрек дегенди тандап туруп, биринчи чейрек дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден өзүңүздүн классыңызды тандайсыз. Класс деген жерди басып туруп, бул жерден классыңызды тандайсыз. Андан кийин бул жактан класстын деңгээлин тандайсыз. Тандагандан кийин бул жакта сиздин классыңыздагы окуучулардын тизмеси жана ар бир окуучунун ар бир предмет боюнча чейректик баалары чыгып калат. Бул жерден сиз Excel'ге экспорттоп алып, принтерден чыгарып алсаңыз болот. Бул окуучулардын чейректик жетишүүсү боюнча ведомост. Ал эми класстын жылдык табелини бул жерден дагы чыгарып алсаңыз болот. Биринчи көрсөтүлгөн табелди ушул жактан журнал чейрек деген бөлүмдүн ичинде класстын жылдык окуу табели деген бөлүмдөн чыгарып алсаңыз болот. Ал үчүн ушул бөлүмдү тандайсыз. Бөлүмдү тандаганда бул жерде сиз жетектеген класстын аталышы чыгат. Класстын аталышына мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу басканыбызда биринчиде көрсөтүлгөндөй табел чыгат. Бул табелди компьютерге жүктөп алып, андан кийин принтерден чыгарып, класс жетекчи жана директор кол коюп, мектептин мөөрүн басып туруп, окуу бөлүм башчысына тапшырып койсоңуз болот. Андан кийинки окуучунун чейректик баалары дейт. Окуучунун чейректик баалары бөлүмүн тандаганыбызда ар бир окуучу боюнча бул жакта тизме чыгат. Мисалы, ар бир окуучунун чейректик бааларын өз-өзүнчө чыгарып алууну кааласаңыз, анда ушул бөлүмдөн чыгарып алсаңыз болот. Мисалы, биринчи окуучунун чейректик бааларын көрүү үчүн биринчи окуучуга мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу басканыбызда ошол окуучунун биринчи чейректеги катышуу жана биринчи чейректеги жетишүүсү боюнча баалары чыгат. Бул чейректик жетишүүсүнү скачать этип алып, ар бир окуучунун жыйынтыгын өздөрүнө жөнөтүп койсоңуз болот, же болбосо ата-энесине жөнөтүп койсоңуз болот. Ар бир окуучунун жыйынтыгын жеке каттан өздөрүнө жөнөтүп койсоңуз болот, ушул жерден жүктөп алып. Андан кийин бул жакта мугалимдин чейректик баалары деген бөлүм бар. Мугалимдин чейректик баалары бөлүмүн тандаганда, бул жерде сиздин аты жөнүңүз чыгат. Бул жерде сиз сабак берген предметтер боюнча чейректик баалардын жыйынтыктары чыгат. Мисалы, ушул аталышка мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын 2 жолу басканыбызда, бул жакта сиз сабак берген предметтер боюнча окуучулардын жетишүүсү чыгат. Бул маалыматтын негизинде сиз сабак берген предметтер боюнча биринчи чейректе окуучулардын жетишүүсү кандай болду, экинчи чейректе кандай пландын үстүндө иштеш керек, окуучулардын билим сапатын жогорулатуу үчүн дагы кандай аракеттерди жасаш керек, ушул жерден сиз анализ жүргүзсөңүз болот. Андан кийин акыркы бөлүм чейректик отчет деген бөлүм бар. Чейректик отчет деген бөлүмдү басканда, бул жерде жетишкендик деген бар. Жетишкендик дегенди тандаганыбызда, бул жакта жалпы мектеп боюнча
биринчи чейректеги окуучулардын жетишкендиги чыгат. Бул жерде бардык предметтерде турат. Эгерде сиз бул жерден өзүңүз гана сабак берген предметтер боюнча жетишүүнү чыгарып алсаңыз, анда бул жакта өзүңүз гана сабак берген предметтердин аталышы чыгат. Мисалы, биология предметинен сиз сабак берет экенсиз, биология предмети боюнча окуучулардын жетишүү боюнча сапатын чыгаруу керек болсо, ушул жерди тандайсыз. Тандаганыңызда бул биология боюнча окуучулардын жетишкендик сапаты. Андан кийин катышууну көрсөңүз болот. Бул жерде дагы мектеп боюнча катышууну чыгарып берет. Окуучулардын саны деген жерден сиз мектеп боюнча ар бир класстагы окуучулардын саны менен мектепте окуп жаткан окуучулар боюнча мектепте канча окуучу окуп жаткандыгы жөнүндө маалымат менен ушул жактан таанышсаңыз болот. Ушундай кылып электрондук күндөлүктө иштесеңиздер болот.